Саламатсыздарбы, эфирде бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Садыр Жапаровдун кийинки иш сапары Кытай, Түркияга болот. Аймактарда 500 бала бакча ачылат. Кыргызстандын жогорку кеңешке шайлоосу күзүндө өтөт. Президент Садыр Жапаров Казакстандын Казинформ маалымат агенттигине берген маегинде жакында Кытай жана Түркия мамлекеттерине иш сапар менен бара тургандыгын билдирди. Маек учурунда ал Астанага болгон сапары тууралуу айтып, андан соң Өзбекстанга баруусу 11-12 мартка белгиленгенин маалымдады. Президент болуп шайлангандан кийин мени биринчи болуп Касым-Жомарт Кемелович чакырган. Мен келүүгө убада бергем. Орто Азия мамлекеттеринин ичинен Казакстанга биринчи келип жатканымдын себеби дагы ушул. Экинчиден, биз казак-кыргыз бир тууганбыз, коңшу өлкөбүз. Андан кийин Өзбекстан, Кытай, Түркия өлкөлөрүнө барам. Биз бардык мамлекеттер менен мамилебизди жогорку деңгээлге жеткиришибиз керек. Биздин саясат ушундай, деди Жапаров. Ал эми Казак менен Кыргызстандын ортосунда чечилбей турган чоң маселе барбы деген суроого андай жагдай жок экенин, майда көйгөйлөрдү сүйлөшүү жолу менен чечсе болорун айткан. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо күзүндө өтөт. Бул тууралуу Президент Садыр Жапаров Казинформ маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Ал алдыдагы шайлоолор таза өтөрүн белгилейт. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өтөт. Референдум белгиленген. Алдыда биз мыйзамдуулук жана калыстыкты орнотобуз. Албетте анын баарын бир жылда ишке ашыра албайбыз. Ал үчүн 2-3 жыл керек дейт. Премьер-министр Улукбек Марипов Япониянын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарымдуу элчиси Сигеки Маэданы кабыл алды. Өкмөттүн аппаратынын маалымат камсыздоо бөлүмү билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Жыйынтыгында тараптар Кыргыз-Япон кызматташтыгынын мындан ары активдештирүү жана кеңейтүү тууралуу макулдашты. Билим берүү жана илим министри мектепке чейинки балдар үчүн күнүгө 3 сааттык билим бере турган 500 бала бакча ачат. Бул долбоорду Дүйнөлүк банк каржылап бере турганын министрликтин басма сөз кызматы 1-мартта кабарлады. Келечек үчүн билим берүү аттуу долбоордун алкагында ар кайсы аймактарда ачыла турган бала бакчаларда санитардык талаптардын сакталышы көзөмөлдөнөт. 3 сааттык бала бакчаларда балдар тамак берилбейт, алар түштө укташпайт. Мекеме ушул себептен бала бакчалар көп каражатты талап кылбайт деп билдирди. Азыркы тапта жергиликтүү бийликтер билим берүү жана илим министрлигине арыздарды беришүүдө. 500 бала бакча үчүн 700 тарбиячы ишке алынып, балдар мектепке даярдалат. Кыргызстандык балбандар Украинанын алдыңкы балбандарынын жана машыктыруучуларынын элесине арналган 14-чү эл аралык мелдеште 13 медаль багындырышты. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Мелдеш 26-28 февралда Украинанын Киев шаарында өттү. Ага Кыргызстандын атынан эркин грек-рим күрөшү жана кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасы катышты. Кыргызстандык спортчулар 13 медаль, 3 алтын, 4 күмүш жана 6 коло утты. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгүн аяктайбыз. Биздин эфирде аба ырайы улантат. Саламатта калыңыздар.